арыбаңыздар, биз Нарын шаарына иш билге программасы келдик. Нарын кандай бизнес идеяларың бар деген чакыруу менен, деген ураан менен биз ушул Нарын облусунун борбор болгон Нарын шаарында бүгүн ар кыл бизнес идеяларды угуп, алардын финансылык моделин, бизнес модельдерин бардыгын угуп сиздер үчүн тартуулайбыз. Анда эмесе көңүл бурайлы. Менин атым Ысыралиев Калыйкул, Нарын шаарынан болуп атам. Бул жерге кандай бизнес идеяңыз менен келдиңиз? Бул жерге биз деген теплица куруу боюнча идеясы менен ошол жерге 3 күндөн бери болгон окууга мен катышып атам ошол жерде. Старт Кенттен Бишкектен балдар келип ошо окуусуна катышып. Ал теплица кандай теплица болот? Бул теплица ушу бийик тоолуу шартта аба ырайына шартталган таза экологиялык жасылча жемиштерди өндүрө турган Кытай тибинде салына турган теплица болот. Нарын облусуна же Нарын шаарына эмне үчүн анын кереги бар? Кереги себеби бул деген Кытайдан жана башка жактардан жанагы таза эмес ар кандай химикаттар кошулган продукциялар келип атпайбы, жасыл жемиштер. Биз андай эмес, таза эч кандай химикат кошулбаган таза продукциялар өндүрөлү деп ошо теплицаны өстүрүүгө чечип атабыз. Ал Кытай товарлары сиздердин товарларыңыздардан арзан болуп калбайбы? Арзан болгон күндө да арзан эл деген азыр деген билип калды, кайсы Кытай товар, кайсы местный продукция экенин. Биздердин деген өзү теплица иштеген теплицалар бар, ошо биздин таза продукцияны алып атышат. Арзан болсо да. Бадыраң и помидор өстүрүп атабыз азыркы. Аларды канчадан сатайлы деп атасыздар? Азыр былтыр деген күзгө жуук деген саттык. Базарда 110 сомдон бадыраңдын килограммы болуп атты. Менден деген 90 сомдон келип алып кетесиз килограмм. Демек сиздики арзаныраак болуп калат. Арзан 120 сомго арзан болуп атат. Ошо 20 сомдо алар базарчылар өзү саткандар алып атышат. Ал эми канча акча сиз кошушуңуз керек экен ушундай ишиңизди баштоо үчүн? Мен өзүм ошо дагы кошумча теплица курайын деп атам. Ошого деген 300 000 сомдой акча каражатын кошушум керек болуп атат. Ал 300 000 сомуңуздан качан актайсыз? 300 000 сомду деген ошол жанагындай бадыраң, помидор деген бизде кыш суук болгондугу менен 3 ай иштебей атабыз. Калган 3 цикл же болбосо 9 ай иштейт экенбиз. Ушу 9 ай толук иштегенде 2 жылдын ичинде 300 000 сомду актаса болот экен. 2 жылдын ичинде? 2 жылдын ичинде 300 000 сомду актаса болот экен. 3-чү жылга ошондо жылына деген 150 000 200 000ге чукул табат экенбиз. 3-чү жылга уже керешемен, таза керешемен чыгат экенбиз. Нарында дагы башка теплицалар барбы? Нарында былтыр бир гана теплица курулган, ошо быйыл дагы экинчи, үчүнчүлөрүн куралы деп атасыз. Бул теплица курууга кызыккандар көп Нарын шаарында. Менин атым Арчабек Мамырканов. Кандай бизнес идеяңыз менен келдиңиз? Мен бул жака зергерчилик идея менен келдим. Бизнес идея. Ал кандай зергерчилик? Бул алтын күмүш зер буюмдарын жасоо. Күмүш алтын. Күмүш алтын, аларды кандай типте, кандай бир кыргыз орнаменттери? Кыргыздын улуттук этнический орнаменттери менен азыркы современдештирип, ошолорду кайра жаңылантып, илгерки унутулуп бараткан кыргыздын улуттук этникалык оюн чийимдерин кайра унуттурбай, кайра жандандыруу, кайра чыгаруу. Ошондой буюмдарга талап барбы Кыргызстанда? Азыр бизде талаптар көп эле, жакшы эле болуп атат. Нарын облусунда өзгөчө көбүрөөк. Нарын облусунда өзгөчө көбүрөөк. Нарын облусунда өзгөчө көбүрөөк. Башка облустарга дагы сатуу пландарыңыз же азыркы учурда текшерип сатып көрдүңүздөр да? Аз текшерип сатып көрдүк, алып атат, сурамжуулар болуп атат. Жаңы модельдер менен, жаңы эскичтер менен, жаңы ойлор менен чыгаргандарыбызды ошо көбүнчөсүн баалап, ошо уникалдуу деп ушуну атайын издеп келип таап алып атышат. Мисалы кыргыз орнаменти менен жасалган сөйкөнү, жөнөкөй бир күмүштөн жасалган сөйкөнү канчадан сатасыздар? Мисалы үчүн 800-тен болот, кичине веси жеңилирээктерин, оорураактары андан өйдөрөөк болот. Анан 3000, 4000, 5000 деп кете берет. Ал эми жанагы орусча айтып коет да, себестоимость депчи, өзүнүн баасы. Мисалы 800 сомго саткан күмүш сөйкөңүздүн өзүнүн баасы канча болуп калат? Себестоимость өзүнүкү бир 300тен өйдөрөөк болот, 400. Андан демек жарым акчасы өзүңүздөргө таза кирешеге таркалып калат экен. Таза кирешеге болуп калышы мүмкүн. Эгерде ушунчалык бул жакшы акча таап жатса, эмне үчүн Кыргызстанда мындай сизге окшогон адамдар, компаниялар аз? Бизге окшогондор эми аз, бирок ошону бул экспорттолуп жакшылап чыгыш керек. Ал үчүн ошо чет өлкөгө көп чыгыш керек. Ошону сатууда көп кыйынчылыктар жаралат, ошон үчүн аз. Негизи усталар көп элеби? Нарында кандай? Нарында аз, 2-3 эле. 2-3 эле барбыз. Көбүнчөсү шаарда, Бишкек жакта, андан ары башка чет өлкөлөрдө.
Шаарда жасагандар бир аз кымбатыраак жасайт го дейм, Шаарда жасагандар кымбатыраак жасайт. Анткени алардыкы аябай эле точныйраак, анан станоктору көбүрөөк, ошолорго байланыштуу. Алардыкы техникасына байланыштуу кымбатыраак, аябай жакшыраак жасашат да алар. Алар автоматташтырып койгонбу? Автоматташтырып коюшкан. Сиздер өз колуңуздар менен жасайсызбы? Биз өз колубуз менен жасайбыз. Өз колуңуздар менен жасаганда сиздердики кымбатыраак болуп калбайбы? Бизге кымбатташ керек негизи. Бирок ошо бизге азыр биринчи очередте ошо биз кичине чыгып, кичине жакшыраак чыгып, эметип алсак, андан кийин кымбаттатсак болот. Азырынча бизнести өнүктүрүү жолунда кичине арзаныраак болуп атат. Сиздер жакшылап чыгыш үчүн эмне керек сиздерге? Жакшылап чыгыш үчүн бизге өзгөчөлүк керек, простоюраак, анан арзаныраак болушу керек. Андан кийинки санан бизнес андан кийин башталабы деп ойлойм. Азырынча арзаныраак кылып, анан кийин кымбаттатайын деп атасызбы? Ошо жок, эми өтө деле эмес, бирок ортороок эле. Асхат Муратжан уулу, Нарын шаарынын тургунумун. Кандай бизнес идеяңыз бар? Биздин идея Нарын шаарындагы жүк ташууну жеңилдетүү жана ошондой эле арзан баада сапаттуу велосипед, тачки жана прицеп, жеңил автоунаалар үчүн прицептерди чыгарып берүү, жасоо. Ошол эле Кытайдан чыккан же башка жактан чыгып келген прицеп, велосипедтер жарабай атабы? Албетте, бизде аргумент бар ага каршы. Себеби алардын сапаты бизден чыккан эле, биздеги темирлерден эле жасалат, бирок бул бизде андай өндүрүштүн жоктугунан бул сырттан келгендиктен баасы жогору. Биздин негизги максат андай бул продукцияларды, бизден чыккан продукцияны сырттан келген, коңшу мамлекеттерден келген бааларга караганда төмөнүрөөк жана ошондой эле сапаттуу кылып чыгаруу жана кепилдиги менен кошо. Сиз айтып атасыз, кепилдиги менен сапаттуу кылып чыгарабыз деп, бирок Кыргызстанда көп антип чыгарышпайт да. Кантип сиз билесиз, сиз чыгара турган сиздин бизнес идеяңыз, сиздин бизнесиңиз ошондой сапаттуу кылып чыгарып калат деп? Бизде азырынча негизгиси жергиликтүү же болбосо негизи эле мамлекеттик деңгээлде жаштарды колдоо, же болбосо жаштарга негизгиси эле бул саясат ордун берүү процесси жүрүп жатат. Ошонун негизинде биз жаштар негизгиси эле мамлекеттин ички өндүрүшүн жогорулатууда жакшы аракеттерди кылып жатабыз. Ошол аракеттердин бири ушул деп эсептейм. Жана ошондой эле буга кепилдик берүүнүн себеби биз юридикалык жактан жана ошондой эле тажрыйбалуу көптөгөн адистер бар. Анан биз ошол себептен ишенебиз. Бирок албетте алардын жашы орто жаштан өйдөрөөк, бирок азыркы учурда алар менен иштөөчүдө бизде жаш окурмандар болуп жатат. Албетте биз ишенебиз, алар келечекте тажрыйбалуу адистер болуп чыгышат деп өз кесибинен. Мисалы үчүн бир прицепти чыгарганда, ал прицепиңиздерди канчадан сатасыздар? Бул прицептин өздүк наркы 15 миң, 18 миңге чейин болот экен. Бирок биз сатыкка чыгарбабыз 22 миңден 25 миңге чейин. Бирок албетте бизде юридикалык жагында туурлап берүү маселелери каралып атат. Мисалы үчүн номер алып берүү, регистрация кылып чыгарып берүү жактары каралып жатат. Тыштан келгендер, демек сиздердикине 25 миң эмес, алар мындан да кымбат. Тыштан келгендер 30 миң, негизгиси тыштан суроо талап менен гана келет да. Анан кымбат болуп кетет. Албетте доставкасы, анан эме болуп, жеткирип берүү жагы каралып атат, налог каралып атат, бажы жагы каралып атып, албетте кымбат болуп кетет. Ошон үчүн Нарын шаарынан айылдарга же болбосо жергиликтүү шаар ичинде эле жеткирип берүү каралып жатат да. Мисалы үчүн бир жылдын ичинде, ошол кийинки жылдын ичинде канча прицеп, канча велосипед, канча араба чыгарууну пландап жатасыз? Биздин бул башкы капиталыбызда жок эле дегенде биринчи негизги капиталыбыз бул инвестиция 380 миңдин аралыгында керек болуп жатат. Анан келерки жылыбыз продукциянын бир 300 миңден 100 миңи бизге таза киреше катарына кирип атат. Ошондо биз кирешебизди албетте товарлардын түрлөрүн, продукциянын түрлөрүн кеңейтүү же болбосо бизнесибизди кеңейтүүгө жумшайбыз. Албетте анан келерки жылы биз ишенебиз прицептин түрлөрүн жеңил автоунаа үчүн жок эле дегенде бир 20 штука, 20 даана чыгарабыз жылына депчи. Ал эми арабаны бир 80 штука, ал эми велосипедти бир 50-60 штук чыгарууга биз максат коюп жатабыз.
Мен Куланбаев Негизбек, ушу Нарын шаарынын тургунумун. Кандай бизнес идеяңыз бар? Мен бизнес идеям ушул Нарын шаарында Плем вет сервисти уюштуруу. Мен өзүм адистигим дагы ошол мал чарбасы боюнча адисмин. Анан бул шаардын ичинде суроо талап бар ушуга. Себеби биздин Нарын өзү мал күндүктүү жер болгондон кийин шаар деп аталганы менен шаардын ичинде мал баккан адамдар көп. Анан бул мал баккан адамдардын эмне үчүн суроо талап көп болуп атканы, бул жанагы өздөрүнүн уйларын уруктандыруу маселесине келгенде ушул маселе жаралып атат да. Анан бул боюнча башка айылдарда ачылган, бирок шаарда жок болгон үчүн шаарда суроо талап болуп атат. Ошон үчүн ушуну ачсак деген ой. Плем сервис деген бул асыл тукум Бул асыл тукум уруктары текшерилген, чет мамлекеттен келген урук менен ошол уйларды уруктандырып, ошолордун асылдуулугун, ошолордун продуктуулугун жогорулатуу деген кеп да. Бизде Нарын жергесинде, Нарын регионунда баардык эле область боюнча эң проблемалык оокат, проблемалык нерсе бул уйлардын продуктуулугу төмөн, салмагы төмөн, баягы илгерки эле өзүбүздүн жергиликтүү аборигенный порода менен жүрүп атабыз да. Сүт ала алышпайт, салмак ала алышпайт, чыгымды көп кетиришет, пайданы аз табышат. Ошон үчүн ушул идеяны алып чыгып атабыз. Негизи эле бул сиз Нарын шаарына багыттап атыпсыз. Нарын шаарынын тургундары ушул сиздин идеяңызды дароо эле түшүнүп калышабы? Бул мурун бир 4-5 жыл мурун ушу Нарын шаарын ачууга аракет кылганбыз. Бирок ошол адистиктердин жетишпегендигинен элге реклама кылганбыз. Көп киши кайрылуулар болгон. Андан тышкары эле бизге ары бери баягы жүргөндө элден көп кайрылуу болот. Бул уйларыбызды эмне кылып уруктандырабыз? Уйлар ушул уруктанбай калабы? Алар ошону менен жаздын өзүнүн убагынан өтүп кеткенден кийин жайлоого барып башка жака кошушат. Аяктан кээде келип калат дагы, уйлар жылда бир төлөп бериш керек да. Кысыр калып калган убактары көп болот шаардык тургундардын. Андан тышкары ушул көпчүлүк эле бул замандын талабыбы, азыр элдердин эл мурун көп болгон эмес, азыр ушул жанагы сүттү көп берген, салмакты көп берген, ушул уйларды баксак деген ойлор уже элде пайда боло баштады да. Бул эми баягы союз жоюлгандан кийин анчалык эмес болчу, азыр ушу талап боло баштады. Ушундай ачса болобу, ушинтпейбизби деп. Андан тышкары бизде айыл жергелеринде ачылган жерлер бар. Нарынга ушу келгенде 1-2 жыл болуп калды, ушу проекттер аркылуу келип атышат. Коомчулуктар өздөрү кээ бирлери жалгыз мындай инициатива көтөрүп алып келип атышат. Бирок бул айыл жеринде болуп атат да. Анан ошолор эми алып келип алып бизде бул жерде атайын аларды тейлеген станция болбогондуктан ушул жанагы азот деген өзү идиште сакталат, сасу жуяра дегенде. Ошол өзү испарение болуп турат. Бул 1,5 айда бул 4-5 литрге чейин жоготот, өзүнүн испарение болуп кетет да, бууланып кетет. Анан ошон үчүн аны толуктап туруш үчүн булар ушу Бишкек шаарынан барып алып келүүгө муктаж болуп атат. Биздин максат ушул пункт эле ачып койбостон, ушул жерге бир өзүнчө бир база сыяктуу кылып, ошолорду Бишкектен бир эле тартып келип, ошол келишимдин негизинде ошол айылдардагы ассимиляторлордогу азот ушул жерден каалаган убагында үзгүлтүксүз алып турса деген оюбуз бар да. Анан сиздин кардарларыңыздын саны канча болот? Мисалы, Нарын шаарынын ичинде деп карасак. Биздин кардарлардын саны эми азыр биз өзүбүздүн Статкомдон алган маалымат боюнча бир 2000ден ашык уй бар. Бирок бул өзүңүздөр жакшы билесиздер, Статкомго азыр маалымат так болбойт, элдин баары маалым так каттатпайт. Ошон үчүн муну жанагы ветеринардык тейлөөлөрдө эле көрүп жүрөбүз. Ошол катталган малдан 2 эсе мал чыгып жүрөт да. Анан мен ушу шаардын ичинде биз өзүбүздүн изилдөөбүз менен ойлойм, бир 4000ге чукул уй бар. Ошонун теңи ургачы болгондо дагы 2000ге чукул тубар уйлар бар. Ушуларды уруктандырса болот. Анан бул бизнесиңиздерди баштоо үчүн сиз канча акча керек болуп жатат сиздерге? Биздин өзүбүздүн ушул бизнести баштоо үчүн 800 миңге чейин акча керек экен. Эгер ошол жанагы жалгыз эле биз урук, анан вет препараттарды кошуп, анан тияк бияка кеткен чыгымдары, жанагы аренда, помещение арендасы, техниканын арендасы, анын ГСМ ушулардын баарын эсептеп келгенде где-то 900 миңге чукул акча керек экен. Ал эми уруктандыруу үчүн бир эле пункт ачыш үчүн бизге где-то 500 миң сомдун тегересинде акча керек. Бирок анда кандай десем, бир кыска профилдүү болуп калат да. Биз жанагы башка айылдарды, могу районду, башка райондун жанагы ассимиляторлорунда ошол Бишкекке баруу баруулудан арылсакпы деген оюбуз бар да.
Анан бул мисалы үчүн бир пунктка 500 миңдей акча керек экен дедиңиз. Пункттун өзүн ачыш үчүн. Бир пункттун өзүн ачыш үчүн. Ошол 500 миң сом, ошол бир пункт канча убакыттын ичинде өзүн актай алат? Бул эми биринчи жылы биз өзүбүздүн эсебибизди алып көрсөк, биринчи жылы биз эч кандай мындан киреше таппайт экенбиз. Зарплатарды алып чыкканда тескерисинче минус менен чыгат экен да. Анан экинчи, үчүнчү жылдары жакшы болуп кетет. Себеби биздин жанагы туруктуу каражаттар биринчи жылы сатылып алынып атат. Алар андан кийин бери дегенде 10 жылга чейин кызмат кылат. 10 жылдан да ашык кызмат кылышы мүмкүн, бирок биз бери жагын алып атабыз. Андан кийинки болсо берки айланма же болбосо оборотный средства калат, агаларга акча кетет дагы. Андан кийин жылына где-то бир 90-100 миңдин тегеректесинде пайда менен чыгып турса болот экен да. Демек бир 5-6 жылдын ичинде өзүн өзү актап калат экен да, анан жылдык киреше ошол 100 миңдин тегереги болуп калат экен, 100 миңдин тегеретеси болуп калат. Себеби биз азыр аренда, помещенияны дагы арендага деп атабыз. Техниканы дагы биз, себеби биздин ушул кызматтын өзгөчөлүгү фермерлерди чакырып албай же болбосо бул жерге кел дебей, бүт заявка менен үйлөрүнөн барып тейлеп туруу. Анын үчүн биз ушу техника болот, чакырган жерге шак барып, ошол уюн уруктандырып берип, андан сырткары өздөрү менен келишим түзүп алып, ветеринардык астын алуу, вакцинация, дегельминтизация деген сыяктуу анан даарылоо жумуштарын да аткарабыз да. Коркпойсузбу, эгерде сиз ушунча көп акчаны кошуп ишиңизди баштасаңыз, анан эртең бир башка бир атаандаштар келип калыппы, же болбосо бир проекттер же мамлекет мына элге жардам беребиз деп алар өздөрүн ачып алып, сизди банкрот кылып коюшпайбы? Мамлекеттен азырынча пейлибиз ток, себеби мамлекет андан башка жумуштарын аткара албай атат, акчасы жок, буга келбейт. Буга чейин канча суроо талап болду. Биз бул маселени ал эми депутаттар жогорку кеңешке келгенде айтканбыз. Ушул Нарын шаарына бир илгери госплем станция деген болуп баарын тейлечү эле. Ошондой бир неме ачып берсеңер, элдин баары азот алабыз, урук алабыз деп Бишкекке барып атат. Эмне үчүн Нарын жеринде ушул уй маселеси, көйгөйлүү маселе ушуну чечсе болот деп. Мамлекет азыр андан башкага акча таппай атат. Башка проекттер келип калып, дагы бир ошондой болуп калат деген бизде азыр андай деле коркунуч жок деп ойлойм. Мен себеби башка проекттер аркылуу ачылып атат жана айылдагылар. Бирок ошолор проекттегилер бул Нарынга жанагы центр, жанагы база ача албай, алардын баары тияка каттап атат. Айылдагылар менен иштей берет. Бул Нарындагылар ошол айылдагылардын кээ биринин телефонун алып чакырса, алар жердин алыстыгынан бул шаарга келип кеткен чыгымы көп деп келишпейт экен. Биз ошо шаарды тейлеп, плюс жанагы айылдагы ассимиляторлордун азот урук менен камсыз кылсак деген ой бар. Биздин негизги идеябыз өзгөчө оригиналдуу дептерлерге сырт жазуу жасап чыгаруу болуп эсептелет. Эмне үчүн ушундай бизнес идеяны тандап алдыңыз? Анткени бул окуучуларга таасир этет деп ойлойм. Бул өзгөчөлүгү өзүнүн сүрөтү болуп, сүрөтү чагылдырылат. Биякта болсо атасынын, апасынын дареги, өзүнүн дареги, Өзгөчө жаш балдарга болот экен. Өзгөчө жаш балдарга биз бөлдүк 1 класстан 4 класска чейин, 5 класстан 8 класска чейин, кайра 9 класстан 11 класска чейин бүтүрүүчү окуучуларга арнаганбыз. Канчадан сатасыздар бул дептериңиздерди? Биз опрос жүргүзгөнбүз жашоочулардан, ата-энеден, окуучулардан жүргүзсөк 25-30 болду да. Басы 25-30 сом. Бул өтө кымбат эмеспи? Кымбат эмес деп эсептейм. Сиз эсептейсизби же кардарлар эсептейт? Кардарлар эсептейт. Эми өзгөчөлөнүп атпайбы? Беркиндей Европадагы стилдеги окуучулардын аң сезимин бузууга талап кылынат. Анан булар болсо өзгөчөлөнүп атат. Патриоттук сезимин, өзүнүн мектебин сүйүүгө жардам берет. Мисалы үчүн ушул бизнесиңиздерди башташ үчүн эмне керек экен сиздерге? Бизге жалпы каражат боюнча 120 миң сом керек. Бизге принтер, резка, фотоаппарат, дагы резка айттым. Дагы ушундай техникалар керек. Ал 120 миң сомду эгерде азыр ушул бизнесиңиздерге бирөө кошсо же өзүңөр кошсоңор канча убакытта актай аласыңар? Бир жылда актай алабыз деп сезем. Ошентип эсептеп чыктыңарбы? Бир жылда негизи биздин мүмкүнчүлүгүбүз боюнча 360 миң дептер чыгара алат экенбиз. Ал жалпы каражат 900 миң сом болот экен.
анын ичинде иштечүлөргө, техникага, ар кандай техникаларга Качан баштайын деп атасыңар? эми бүгүнкү стартап мероприятияда өтүп калса, эгер өтүп калса, кандай десем, 3 жумадан кийин или 3 айдан кийин Өтпөй калса баштабай коесуңарбы? баштайбыз. 3 айдан өтпөй калса деле баштай беребиз. Бизде инвесторлор уже чыга баштады. Бизди колдоп беребиз деген кишилер бар. Саламатсызбы, аты жөнүңүздү айтып кетсеңиз. Беков Рамиль. Кандай бизнес идеяңыз бар? Биздин идея бул Кыргызстанда жаңы заманбап технологияны колдонуу. Аны биз айыл чарбасында колдонуп, ушул интернет аянтчаны түзүп атабыз. Именно фермер менен кардардын ортосунда бир интернет аянтча. Аякта фермер өзүнүн продукциясын коет, кардар ошол жерден продукциялар сатып алууга болот. Кандай продукциялар мисалы? Биздин биринчи блокубуз бул продукция мал эти. Эт боюнча. Эт боюнча эт сатасыз. Бодо малдын этин сатабыз. Фермерлер дароо эле өздөрүнүн малдарын союп, анан этин коюп ал жака же кандай кылат? Эки түрү бар. Муну деген же болбосо ушу бир бодо малды өзүнүн эле түрү боюнча коюшат, болбосо союп да койсо болот да. Анан өзүнүн ичинде дагы өзүнүн услугаларын камтыйт. Бул союп берүү, жеткирүү, кардарга чейин. Ушундай услугалардын баарын камтыйт. Мен эгерде 2 килограмм эт алгым келсе, силердин сайтыңардан сатып ала аламбы? Жок, азыр биринчи этапта биз өзүбүздүн условиялар болуп атат. Минимум заказ 100 килограммдан өйдө болуп атат. Бул демек же кафелер, же базарлар алышы. Туура. Андай кардарларга кантип чыгасыздар? Кудайым буюрса, стратегияларын ойлонуп жатабыз, ушуну бир кандайдыр эметсек. Бизге азыр ушул туура болуп атат. Кандай стратегияны ойлонуп койдуңуздар? Эми азыр айтууга өтө неме болуп атат, баягы татаалыраак болуп атат. Азыр эми стратегиябызды айтып коюш татаал болуп атат азыр именно. Бул ишиңизди башташ үчүн канча акча менен баштаса болот экен? Бул ишти башташ үчүн эң биринчи өзүбүздүн бир 40 000 сом. 4 киши баштап атабыз, 10 000 сомдон тыштадык элек, 40 000 сом сарптадык. 20 000 сом именно ушул интернет сайтты түзүү боюнча. Алардан сүрөткө тартып, ар жакта фермерлердин сүрөткө тартып, барып келиштин расходу ушу 20 000 болду, кудайым буйрса. 20 000 эле пока болду. Негизи ушул бизнес идеяңыз кандай проблеманы чечет? Биздин бизнес идея бул айыл чарбасындагы фермер менен кардардын ортосундагы процессти жеңилдетет, оңойлотот жана ылдамдатат го деп ойлоп чыгып атабыз. Фермерлер базарга малын алып чыгып сатуунун ордуна сиздер аркылуу сатса болот деп ойлойсуздар? Туп-туура. Алар сиздер аркылуу сатканда чындап эле сата алышабы же сата албай калышса эмне болот анда? Биз чындап эле сатууга биз түрткү болобуз. Анткени себепти азыр 21-кылымда биз көбүнчө эле адамдар интернет баракчаларда жүрүшөт, интернетти колдонуп атат азыркы көп учурда. Ошол жерде азыр биз реклама аркылуу азыркы фермерлердин өздөрүнүн сатып аткан продукциясын бир 2 эсе болбосо да 1,5 эсеге көбөйтүүгө анализдеп чыктык. Бизнес моделиңер кандай? Каяктан акча табасыңар өзүңөр? Биздин акча табуубуз бул биздин фермерлерден алган комиссиябыз 5% болуп атат. Ушул өзүбүздүн аянтчагыбызга жайгаштырып, алардын продукциясын, алар жөнүндө информация болот, полный, өзүнүн профайлы болот. Кайсы жерде союлат, кандай союлат, канча малы бар, ким соет, ошол жөнүндө маалымат үчүн общий эмеси менен ушу 5% алып атабыз. Бул идея кайдан жаралды? Өзүңөргө каяктан келип калды? Бул идея өзүбүзгө биз өзүбүз жаңы технологиялардын ошолордун үстүндө иштеп жүрөбүз. Анан баягы өзүбүз башка жерлерде иштеп жүрүп, анан өзүбүздүн ушу регионго кандай жаңы технологияны колдонсок болот деп ушунун артынан анан ушу айыл чарбасын тандап алдык. Жогоруда айтылып кеткен бизнес идеялар жана бизнес долбоорлор кандайдыр бир деңгээлде жыйынтыкка жетишет деп ишенем. Себеби дегенде ар бир кадамдарын эсептеп чыгып, канча акча коройт, канча акча кемейт, качан өзүн өзү актайт жана башка маселелерди чечип чыгышты. Сиздер дагы ойлонуп көрүңүздөр, өзүңүздөрдүн жериңиздерде эмне кыла аласыздар.
Көрүшкөнчө бар болуңуздар. Startup Weekend чоң долбоор уюштурууда. Бул дүйнөлүк долбоор бизнести 54 сааттын ичинде ачканга жардам берет. Биз сага бизнес планды даярдаганда жана инвесторлорду тапканга жардам беребиз. Startup Weekend'ке арыз ташта. Биздин сайтыбыз kg-startupweekend.org. Уюлдук номерибиз 0772 020 707.